Жерден су ағып, тынбай су ағып, жақсы су ағып тұрсын. Бүт өмірін Улуу Жібек жолунун боюндағы оттук айылына арнаган Кайыпбек Кыдырмышевди айылдаштары биздин Мичурин деп коюшат. Анткени ал дээрлик жарым кылымдан бери жашылдандырууга өзгөчө маани берип, үйүнүн алдын жана короо жайын көз жоосун алган кооз бакчага айландырган. Ушундан уланбы жашыл мурас өнөктүгүнүн жайытылышы ага майда эле жагууда. Жакында да башталган ишемдиктердин баарысында активдүүлүгүн көрсөтүп, кичи мекенинин көрктүүлүгүн арттыруу менен алек. Анысы тек кетпей, айылында жолун жолдогондордо арбын. Ар бир үйгө карагай тигип атышат. Эң эле аягы тал тигип атышат. Түрүн айдап, мурункудай бир эле тал айдабайт, анан ар кайсы түрлөрүнөн айдаганга аракет кылып атышат. Мына ар бир үйгө барсаңыздар, жок дегенде эле карагат айдашат, четин айдашат. Ал эми оттуктардын ушундай далалаттарына дем берүүнү көздөгөн Чжун Жин Майнинг Компани коомунун өкүлдөрү алардын бүгүнкү ишемдилигине белек катары Кайыңдын 100 жана Балатынын 20 түбүн беришип, аларды отургузууга өздөрү да катышты. Эске салсак, Солтон Сары жайлоосундагы Бучук алтын кенин иштетүүнүн камындагы кытайлык бул өнөктөштөр өткөн жылы өздөрү жайгашкан аймакты 10 тоннадан ашык таштандылар жана акыр-чикилерден алышкан. Ошондой эле алардын ар жыл сайын Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагына социалдык пакет катары чегирген 50 миллион сому дотациядан чыгууга мыкты өбөлгө. Негизи аталган ишкана башкы басымды экологияны өз калдында сактоого ылсап, зыяндуу химиялык заттарды пайдаланышпайт. Биз президент Садыр Жапаровдун курчап турган экосистеманы коргоо, калыбына келтирүү максатында демилгелеген жашыл мурас өнөктүгүн туруктуу колдой алабыз. Андыктан компания ишмердик жүргүзгөн Нарын райондук администрациясы Миңбулак айыл өкмөтү менен биргеликте бүгүн ийне жана жазы жалбырактуу көчөттөрдү Улуу Жибек жолунун боюна тигип жатабыз. Бучук алтын кенин иштетүүнү максаттаган биздин компаниянын ураны да таза технологиялар деп аталып, биз биринчи кезекте экологияны өз калдында сактоону, химиялык зыяндуу заттарды өндүрүшкө пайдаланбоону көздөйбүз. Жашылдандыруу жумуштарына чет өлкөлүктөрдө тартылган Нарын районунда бүгүнкү бактырактар менен карагайлардын 20 миңден ашык көчөттөрү отургузулду. Натыйжада өрөөндөгү бардык 7 айыл аймагындагы эс алуу жайлары, сейил бактары жана гүл бакчалары ажайып кооздукка бөлөнүүдө. Муну сактап калуу кызыкчылыгында аларга карай кеткен сугат жана ирригация түйүндөрү ретке келтирилип, кургап калуу коркунучу жок. Элдин мамилеси жакшы, буюрса бүгүнкү күндө бардык 7 айыл өкмөттө ушундай жашыл мурас алкагында иштер жүрүп жатат. Элдерди да катыштырып атабыз, мекеме ишканалар, демөөрчүлөр, кыскасы бүгүнкү күндө ошо президенттин жарлыгынын негизинде бүт иш-чаралар жер-жерлерде өтүп жатат. Сөз соңунда жалпы Нарын облусу боюнча быйыл 300 миң көчөттүн тигилери болжолдолгондугун белгилейли. Бүгүнкү тең жарым отургузулуп, жашыл мурас өнөктүгүнүн ийгилигинен азыртан эле кабар берүүдө. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.